Салам достор, Кыргыз Дамдар каналына кош келипсиздер. Достор, биз бүгүн сиздер менен ушундай болгон аябай даамдуу тамак жасайбыз. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин мени менен чогуу болуңуздар. Биз биринчи камыр жууп алабыз. Камырына туз, суу, жумуртка кошулат. Баарын аралаштырып, катуураак болгон камыр жууп алдым. Сиздер кол менен жуурсаңыздар болот. Мынакей миксердин жардамында камыр жууп алдым. Эми тыныктырып коюп коебуз. Бул жерде бизге керектелүүчү баардык азыктар баардыгын арчып, тазалап, жууп, туурап даярдап алдык. Картошка, сабиз, пияз, чеснок жана өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөргө жараша эт кошосуздар. Бул жерде менде көк пиязды майда кылып турап алдым. Жана сабизди дагы тверкадан чыгарып алабыз. Мен бул жерде майда тишинен чыгарып атамын. Жана калган сабизди ушинтип турап даярдап алабыз. Бул жерде менде уйдун эти, мынакей баардыгы даяр. Эми казанга май коюп, эти салып кууруп баштадым. Эт жумшак болуш үчүн соя соусу да коштум. Пияз, сабиз баарын кошуп, аларды да кууруп алдым. Бул жерде менде кышкыга туздалган перец коштум, болгар перецин. Картошка, чесноктун баардыгын кошуп, өзүңүздөргө жаккан татымалдардан кошосуздар. Менде бул жерде паприка жана томат пастасын кошуп атам. Баардыгын кошуп, татымына жараша туз салып, кууруп атам. Мынакей кууруп алдык. Эми суу куюп алабыз. Суу куюп, капагын жаап, кайнаганга коюп койдум. Мынакей менин камырым да тыныгып, аябай сонун болуп калыптыр. Жайганга аябай ыңгайлуу болуп. Мынакей камырды мантыга же оромого жайгандай кылып, ошондой калыңдыкта жайып алабыз. Жайып, өсүмдүк майы менен камырды майлап, сабиз менен пиязга кичине туз салып, аны да камырга салып, ушундай кылып рулет кылып ороп алдым. Мынакей достор, кайнап жаткан тамакка рулетти салып алдык. Салып, орто отто 30-35 мүнөт бышырабыз. Мынакей камырыбыз дагы бышты. Сиздер албетте чекесинен кезип жеп көрүңүздөр. Даяр болсо, ушундай бөлүкчөлөргө бөлүп, табакка чыгарып алабыз. Мынакей эми өзүңүздөр каалаган жоондукта кезип алсаңыздар болот. Кезип, идиштин чекесине ушундай кылып тизип алдым. Тизип, эми ортосуна соусту салып чыгабыз. Картошка, этти жана өзүңүздөр каалаган көктөрдөн сепип койсоңуздар болот. Мынакей достор, биздин тамак дагы аябай сонун болуп пышты. Аябай даамдуу болуп, өзүңүздөр көрүп тургандай аябай аппетиттүү. Камырлары дагы жабышпастан бириндеп аябай сонун болду. Албетте жасап көрүңүздөр. Сиздерге жагат деген үмүттөмүн. Эгерде ушул рецепт жакса, анда сиздерден комментарий жана лайктарды күтүп калам. Менин каналыма жазылганды унутпаңыздар. Жакын адамдарыңыздар менен бөлүшкөнү да унутпаңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин аманчылыкта болуңуздар.